Президент Садыр Жапаров үстүбүздөгү жылдын 12-мартында Кыргызстандагы тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында Жашыл Мурас улуттук өнүктүгү башталганын жарыялаган. Өлкө башчынын жарлыгынын негизинде быйылкы жылдын күртөндүрүү жана жашылдандыруу иштери Ысык Көл облусунун Тоң район Баканбаев айылынын Каралы Арча жайлоосунда болуп өттү. Бул иш-чарага 50дөн ашык жаштар жана ыктыярчылар катышты. Көргөзүп берет Руслан Батыр инженер. Ушундан жакшылап эметип алып анан баштай берсеңер болот ишиңерди. Курдун эмесине жараша, мына. Мынтип коесуңар. Кысып коесуңар. Анан кайра бутуңар менен кичине мынтип Трамбовой айтат коесуңар. Трамбовой айтат коесуңар анан 4 тонн. Бирок мен ошол эле. Бизге берилген план боюнча 10 гектар болчу. Ушул экме токойлорду токой баскан аянттарды көбөйтүү үчүн берилет бул пландар. Ошонун негизинде быйылкы бизге берилген план 10 гектар. Ошонун ичинен 10 гектардын биз 7 гектарын отургузуп бүткөнбүз. Анан ушул Жашыл Мурас өнөктүгүнүн негизинде ушул бизге келген жашыл экономика жана Кыргызстан студенттеринин бирикмесине азыркы учурда 3 гектарга болжол менен 8000 даана көчөттөрүн отургузуу иштерин кылып атышат. Жаратман жаштардын баардыгы ушундай боз салкын жайгоосунда биригип, жашыл дүйнө үчүн аракет кылууга баардыгыңыздарды дагы чакырып кетмекчимин. Ушундай акцияларга баардыгыңыздар катышыңыздар. Себеп дегенде бул жерге жөн гана келип эс алып, анан таштандыны ыргытып кетпестен ушул жерге ар бириңиздер бир таштандынын ордуна бир көчөт отургузуп кетсеңиздер, аябай биздин айылга болгон, районго болгон, Кыргызстанга болгон салымыңыз болот деген ишеничтебиз. Бул жакта болсо бүт жергиликтүү жаштар, студенттерди чакырып, Жашыл Мурас лесопосадкасын бул боз салкын деген жерде өткүзүп жатабыз. Бүгүнкү лесопосадкасы болсо жалпы 7000 сеянсы болот. Алардын баардыгын болсо бүгүн тегип жакшы көрсөткүч көрсөткөнгө аракет кылабыз. 7 региондо Кыргызстан боюнча өткүзүп келип жатабыз. Буга чейин болсо биз Ош, Баткен, Жалал Абад, Талаш, Чүй областына өткүзүп, ал жакта да жаштарды чыгып өткүзүп келген болчук. Эми болсо бизде бүгүн Ысык Көл областы, одан кийин болсо Нарын обласына өтүп, ал жакта дагы лесопосадкабызды өткүзүп, бактарыктарды тийип кетебиз. Иш-чаранын алкагында ыктыярчылар үчүн ысык тамак уюштурулду. Каралы Арча жайлоосуна келип, Жашыл Мурас долбоорунун алкагында балаты отургузуп атабыз. Бишкектен, бизден Бөкөнбаевтан атайын демилгечи топтор, жаштар, волонтерлор келишкен. Биз аябай кубанып атабыз, анткени ушул Жашыл долбоор, Жашыл Мурас долбоору ишке ашып атат. Анын үстүнө Тескей геопаркка дагы ушул чоң салым болуп, жашылдандыруу отургузулуп атат. Бүгүн ошол жаш балдарга, ыктыярчыларга курсактары ачпасын деп тала жеринде тамак даярдап атабыз. Көчөттөрдү отургузуу иш-чарасынын токойлордун тоо экосистемасын ордуу адам үчүн мааниси климаттык өзгөрүүнүн экологиялык көйгөйлөрдү чечүүдө жаштардын ордуу тууралуу айтып беришти. Жалпысынан Каралы Арча жайлоосуна 8000 көчөт отургузулду. Жашыл Мурас жердин балдары тоң! Келдибекова Нурайым, телерадио компания Волна Ысык Көл. Ак Суу районуна караштуу Бөрүбаш айылында кыргыз тилинин морфологиясына өзүнүн салымын зор кошкон агайлардын бири Касымбай Токоев агайдын 110 жылдыгы болуп чыккан учуру. Өз тилибиздин морфологиясына терең салымын кошкон Касымбай Токоевдун 110 жылдыгы белгиленди. Салтанаттуу иш-чарага агайдын окуучулары, айыл өкмөт, айылдын имамы жана кыз-келиндер келип катышышты. Токоев Касымбай, менин атам 1912 жылы Бөрүбаш айылында туулган. Школду бүткөндө 4 айлык курста окуп, мугалимдик кесипти баштаган Челпек орто мектебинде. 8 жылдан кийин атамды Саргамыш орто мектебине окутуп, Саргамыш орто мектебинде 27 жыл директор кызматында иштеп, кыргыз тил адабиятынан сабак берчү. Улуу ата мекендик согуш учурунда мекенине калып көптөгөн кыйын профессор, врачтарды окутуп чыгарган. Эмгегин баалап, өкмөт деген көпкөк медаль, ордендер бериптир.
мына андан кийин да мына 93-жылы ушу бир баш орто мектебине сынын коюп, мына эмгиче ушу атабыздын аты өчпөй 110 жыл болсо да атабызды эскерип, ушу мектеп бүгүн бечет көрүп атат, эскере кечеси. Салтанаттуу иш-чарага мектеп окуучуларынын атынан концерт коюлду. Комуз чертилип, айга арналган ырлар ырдалып, кенже класстардын кыздары бийлерин тартуулашты. Ушул күндүн улуулугу чынында агайыбыздын басып өткөн нугунда далай кесип көп эскирип жок болор. Касымбай агайдын кесиби жашай берет кылымга. Касымбай агайдын ишмерлиги. Касымбай Токоев агайдын атынан мектеп окуучуларынын арасында футбол турнири өткөрүлдү. Биринчи орунга 3000 сом, экинчи орунга 2000 сом жана үчүнчү орунга 1000 сом берилди. Демөөрчү болуп агайдын үй бүлөсү каржылады. Жана айылык кеңештин депутаттарынын атынан дагы белектер тапшырылды. Телерадио компания «Волна Исыкуля», Акчол Исламова. Каракол шаарынын автобекетинде унаалардын жол кире баасы кандай себептерден жогорулап жатат деген суроого айдоочулар бензин, солярка жана автоунаа бөлүктөрү кымбаттаганы себепкер деп айтууда. Доллар көтөрүлгөндөн бери автоунаа бөлүктөрү кымбаттагандан соң жол кире баасы жогоруда. Аязбек Бейшеев балыкчы Каракол рейсинде менчик микроавтобус менен 2002 жылдан бери эмгектенип келет. Азыркы учурда балыкчы Каракол жана балыкчы Бишкек баалары канча болуп атат? Азыр өзүмдүн маршрутум боюнча айта келсем, балыкчы Каракол 250 сом негизи. Балыкчы Чолпон Ата 180 сом. Бишкек Каракол 400 да. 400. Bir жыл мурун кандай эле баалары? Bir жыл мурун баа 350 болчу. 350 болчу. Ал убакта эми солярка деген 30-35 2 жыл мурун да ошондой болчу. Негизи жол жүргүнчүлөр баа кымбаттап кеткенге наразылыктарын көрсөтөбү? Андай эми түшүнгөн деле бар, түшүнбөгөн да бар. Эми эл да ар кандай болот, эл ар кандай да. Маршрутка ыңгайлуу эле да. Автобуска илгери жүрчүбүз, азыр эми автобус менен жүрө албайбыз. Маршруткалар менен жүрөбүз. Маршруткалар бат эле такси деле келишет. Айырмасы деле жок. Аябай деле кымбат эмес. Каарманыбыз Сергей Качур Караколдон Чолпон Атага күндү каттайт. Түп аймагында жолдордун абалы абдан начар экенин баса белгилеп кетти. Жолдун баары чуңкурда. Кантип айдашты да билбейм. Түп районунда такыр айдаганга мүмкүн эмес. Жолдун баары бузулган. Муну аймактагы жашаган тургундарга эскертип келебиз. Невозможно ехать, дороги ушатанные, вообще ямы. Кайрат Мамутов такси жамаатынын бригадири 20 жылдан бери Чолпон Ата Каракол рейсинде жүргүнчүлөрдү ташып келет. Чолпон Ата шаарына чейин жол кире 250 сом. Бирок айдоочулар айрым жүргүнчүлөргө бааны төмөндөтүп беришет. Кээ бир адамдар кардарлар келет. Акчабыз аз. Ала кеткиле дейт. 150 сом, 180 сом ала кетебиз да. 5 жыл мурун кандай эле баасын салыштырып бере аласызбы? 5 жыл мурун деген 150 200 сом болчу. 92 куябыз. Бизге Чолпон Ата Караколго барып келгенге 30 литр кетет. Үч жерден түз барып түз келгенде. Шаар ичин араласаң кичине 35 литр болуп кетет. Баасы 63 сом. Медицинский аптечка, пожарный огнетушитель дегендерди. Бар мына медицинский аптечкам бар, огнетушителим бар. Баары биз техосмотрдон өтүп турабыз. Бардык дөңгөлөктөрдү кышкысын жайкысын бүт. Алмаштырып турабыз. Гүлнура айым автобекеттин унааларынан баш тартып, сос тармактардан башка альтернативдүү жолдорун табып колдонот. Мен көбүнчө попутка KG деген бар Телеграмда. Ошондон карап эле попуткаларды карап эле келем, машиналар болуп калат. Бияка келаткан же бияктан Бишкекке чыккан, анан баалары эмеде жакшы эле болот, анткени алар үйдөн алып кетишет.
например, Бишкектен микрорайонунан алып туруп, Караколдон үйгө чейин жеткизишет. А мен попутканы бир 500-600гө таап эле от дома до дома жетип алам. Волна Иссык-Куля үчүн Каракол шаарынан. Кыргызстанда акыркы учурларда доллардын курсу бир айдан бери туруктуу түшкөндүгү менен азык-түлүктүн баасы эмне үчүн түшпөй жаткандыгы суроо жаратат. Бул боюнча иликтөө жүргүзүп, баасын аныктап көргөнгө аракет кылдык. Беримкулова Роза көп жылдан бери малдын эч этин сатып иштейт. Учурда эт азыктарынын кымбатташы сатуучуларга да кыйынчылык жаратып жаткандыгын айтат. Ошол эле бизге башка эме соода жок бизде. Отурабыз мына бир киши жок, эмне кылат? Кандай жашоо билбейм. Кымбат малды кымбат алып атышат, бизге товарды кымбат берип атышат. Караколдогу азык-түлүк сатуучу ири соода түйүндөрүндө өсүмдүк майы мурдагыга салыштырмалуу арзандады. Соода кылуу үчүн келгенде 20 сомдун тегерегиндеги айырманы дароо байкаса болот. Өсүмдүк майы 120 сом, кумшекер 65 сом, un 1800 сомдон 2600 сомго чейин, эт 450 сомдон 470 сомго чейин, күрүч 70 сомдун тегерегинде, сүт орточо эсеп менен 31 сомду түзсө, тооктун жумурткасы 15 сом, картошка 30 сомдун тегерегинде. Деле ушундай кымбат болуп атпайбы? Биздин Кыргызстан эмес башка өлкөлөрдө. Эми ошого байланыштуу деп атам. Көчү базардан соода кылабыз, арзаныраак болот. Учурда азык-түлүктүн баасы негизги маселе койдон калууда. Асман чапчыган баалар карапайым калкка кыйынчылык алып келүүдө. Жашоочулар жакын аралыкта баага болгон көзөмөл күчөп, азык-түлүктүн баасы түшөт деп ишеним артышат. Азыр биз Каракол шаарында жайгашкан жалгыз гана аттракциону бар Пушкин паркында турабыз. Ал эми азыр болсо парк кандай болду экенин чогуу бирге көрөбүз. Оюн зоок паркы 1982-жылы ачылган. 1983-жылы паркта 2 аттракцион орнотулган. Бир канча убакыт өткөндөн кийин оюнчук машиналар алынып келинген. Мындан тышкары балмуздак сундуктарынын сатылуу жайлар ачылган. Андан кийин дагы 7 аттракцион орнотулган. Бирок азыркы учурда 2 гана аттракцион иштөөдө. Биз бул паркка постоянно келип турабыз, балдарыбызды алып келип ойнотуп, майрам-сайрамдарда, анан ушул парктарды дагы жакшылап, жаңыртып, эски эмелерди оңдоп, ушу балдарга жакшы шарт түзүп, ойногондоруна жакшынакай кылып оңдоп берсе, жакшы болмок. Аттракциондор аз болгондугуна карабастан, балдар келип ойноп турушат. Биякта машиналар, батуттар, шарик жармай жана тирлер баары жакты. Биякта бул бар аз экен да. Көп киши келиш үчүн биякты тазалап жана таза кылып коомду тазаласак, бияка көп киши келип, анан жакшы кальцойлорду салсак жакшы болот. Мага бияктан болсо ромашка жакты, анан бүт нерселерин да жакты. Анан бияка кишилер аз баратат, көп аттракциондорду көп салса кишилер көп келмейт. Аттракциондордун салынганына 40 жыл болсо дагы, ушунча жылдын ичинде аттракциондор атайын адистер тарабынан каралгандыгы үчүн дагы 2 аттракцион иштеп жатат. Эгерде парктын коопсуздугу боюнча биздин жашылдандыруу чарбасы жоопкерчиликтүү, ал жерде тийиштүү биздин жумушчулар бар. Аттракциондорду жаңылоо үчүн Атайын Каракол шаарынын мэриясы 250 миллион акча бөлүп берери маалым болду. Каракол шаарынын мэриясы, Каракол шаарынын мэри Эрмат Жумаевдин демилгеси менен бүгүнкү күндө республикалык бюджеттен 2 миллиард каражаты бөлүнүп атат. Ошонун ичинен ушул Пушкин паркына 250 миллион болжол менен азыркы күндө бөлүнүп атат. Азыркы учурда ошол Пушкин паркына бүт проектный сметная стоимость тендерге берилип, азыркы учурда иш жүрүп атат. Эгер ушул жакын арада акча каражаты бөлүнсө, ушул Пушкин паркын толугу менен реконструкция иштери башталат. Интернет блогтарына таянсак, 250 миллион сомго болжол менен 2-3 гана аттракцион келет. Телерадио компания «Волна Иссык-Куля», Акчол Исламова.
шалга каршы оозуна капать эткендин уколун да кошуп жасайбыз. Экинчисинде бета, ротавирус, попобу, икүбү эки балага жасалат. Бири эле даярдалат да, эки балага жасалат. Жарымы бул балага жасалат, азыр ребенокко жасайбыз. Мени кара, мени кара. Жутабыз. Полимелет деген прививканын уколу. Экинчи прививка алганда уколу ошол салабыз. Даярсыңбы? Чайып атам. Баарыңыздарды азыркы өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк эмдөө жумалыгына активдүү катышууңарга чакырам. Эмдөө бул заболеваемостьты снижает жана смертностьты снижать этет да. Эмдөөнүн аркасы менен биз оорулардын санын да азайтабыз, өлүмдөн дагы жокко чыгарабыз да. Бүткүл дүйнөлүк европалык эмдөө жумалыгына карата флешмоб уюштурдук. Бизде 13 эмдөө жүргүзүлөт. Сынасак кептөр, сенек, гепатит В-га карата, кызамык, кызылча, ротовирусная инфекция, коронавирусная инфекция, ушулардын баардыгына эмдөө жасайбыз.